Президенттик шайлоого 671 миллион сом жумшалат. Жогорку кеңеш эсеп палатасынын ишин канаттандырарлык деп тапты. Өлкөдө бардык аскер бөлүктөргө видео көзөмөл орнотулду. Алдыңкы мүнөттөрдө ушул жана башка жаңылыктар менен түз эфирде экенин тааныша аласыздар. Аны мен Асель Бусурманкул кызы алып барам. Амансыздарбы? Борбордук шайлоо комиссиясы президенттик шайлоонун чыгымын бекитти. Расмий маалыматка ылайык шайлоо өткөрүү каражаты 671 миллион 502 миң сом болот. Акча республикалык бюджеттен бөлүнөт. Жогорку кеңештин токтому менен президенттик шайлоо 15 октябрга белгиленген. 15 июндан тарта мамлекет башчылыкка талапкерлерди көрсөтүү башталды. Борбордук шайлоо комиссиясы 14 июнда быйылкы президенттик шайлоонун календардык планын бекиткен. Ага ылайык талапкерлердин шайлоо алдындагы үгүт иштери 10 сентябрда башталып, 14 октябрда аяктоого тийиш. Ал эми шайлоонун жыйынтыгы 4 ноябрга чейин жарыяланышы керек. Ошондой эле жалпыга маалымдоо каражаттары үгүт өнөктүгүн чагылдырууга кызмат көрсөтүү боюнча тизмени 1-августка чейин БШКга бериши зарыл. Жогорку кеңештин президенттик шайлоону 15 октябрда өткөрүү боюнча токтом долбоору кечээ күчүнө кирген. Президенттик шайлоого даярдыктын жүрүшүн прокуратура көзөмөлдөйт. БШК төрайымы Нуржан Шайлдабекова билдиргендей, борбордук шайлоо комиссиясы бардык эрежелердин сакталышына кепилдик берет. БШК жогорку деңгээлде шайлоо өткөрүүгө бардык камылга бар экенин ишенич менен айта алат деди. Президенттик шайлоо боюнча борбордук шайлоо комиссиясы 7 жумушчу топ түздү. Алар жарандарга маалымат жеткирүү, үгүт иштерин жүргүзүүдө эрежелерди сактоо, талапкерлерден документтерди кабыл алуу, шайлоочулардын арыздаттанууларын карап чыгуу, көзөмөл ревизин жүргүзүү, ыкчам чара көрүү, талапкерлерден топтолгон кол тууралуу баракчаны кабыл алуу жана текшерүү багытында иш алып барышат. Жогорку кеңеш эсеп палатасынын ишин канаттандырарлык деп тапты. Депутаттарга эсеп палатасынын төрагасы Улукбек Марипов маалымат берди. Айтымында 2006 жылы 3050 аудиттик объект текшерилген. Натыйжада жалпы суммасы 2,6 миллиард сомду түзгөн каржылык мыйзам бузуулар аныкталып, 1,1 миллиард сому мамлекетке кайтарылган. Талкууда эсеп палатасында көйгөйлөр мурдагыдай эле калып жатат деген сын айтылды. Социалдык мекемелерге республикалык бюджетте каралган каражат толук берилбей калганы белгиленди. Эсеп палатасынын өкүлдөрү Каржы министрлиги республикалык бюджетте бөлүштүрүүнү туура эмес пландап жаткандыктан мындай көйгөй чыкканын билдиришти. Айрым депутаттар эсеп палатасынын аудиторлорунун санын кыскартууну сунушташты. Жыйынтыгында эсеп палатасынын 2006 жылдагы ишин канаттандырарлык деп табуу тууралуу токтом кабыл алынды. Бардык аскер бөлүктөргө видео көзөмөл орнотулду. Бул тууралуу аскер прокуратурасынын тергөө бөлүмүнүн башчысы Асылбек Малаев билдирди. Айтымында армиядагы чоң суну сыяктуу уставтан тышкары мамилелерден, суицидтердин алдын алуу максатында бардык аскер бөлүктөргө видео көзөмөл орнотулду. Аскер прокуратурасынын маалыматында 2010 жылдан бери куралдуу күчтөрдүн катарында 80ден ашык жоокер каза тапкан. Алардын 60%дан ашыгы өз өмүрүн кыйган. Тергөө жыйынтыгында суицидтердин жарымына чоң суну жана уставка туура келбеген мамилелер себеп болгону аныкталган. Быйыл жыл башынан бери армияда 1 өлүм катталды. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы 18 майдагы окуяга этиятсыздык түрткү бергенин маалымдаган. Ар бир балага жөлөк пул. Жогорку кеңеште сунушталып жаткан мыйзам долбоор колдоо тапса, бардык балдарга мамлекеттен акча чегерилет. 3 жашка чейинки жана 3 баладан жогоркуларына үй бүлө кирешеси эсепке алынбайт. Ошондой эле жаңы төрөлгөн ар бир ымыркайга мамлекеттин эсебинен бир жолку сүйүнчү пул төлөө жагы демилгеси да бар. Бул сунуштар мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам долбоорго киргизилип, парламенттин сынына коюлган. Эгер колдоо тапса, көп балалуулукка шарттай алабы? Кылымжан Азамат кызынын материалында. Учурда жөлөк пулга байланышкан жаңы мыйзам долбоор сунушталып жатат. Ага ылайык үй бүлө кирешесин эсепке албастан 3 жашка чейинки балдардын ар бирине бирдей жөлөк пул чегерилет. Эгер 3 жаштан 16 жашка чейинки 3төн ашык балдары бар үй бүлө болсо, 3-чү баласынан баштап каражат төлөнөт. Ошондой эле тийиштүү документтердин саны да кыскарат. Анда баланын күбөлүгү жана ата-энесинин паспорту керектелет. Жаңы мыйзамдын артыкчылыгы эмнеге? Жаңы мыйзамдын артыкчылыгы бардык балдардын укуктарын бирдей жөлөк пулга теңөө болуп эсептелинет.
күчкө кирип төлөнгүчө бизде мурдагы алып жаткан жөлөк пулдар мурдагы мыйзам негизинде ала беришет. Ага токтотулбайт. Демилгеленген долбоордо ар бир ымыркайга мамлекеттин эсебинен 4000 сом өлчөмүндө бир жолку сүйүнчү пул да төлөнөт. Сунуштар мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндө мыйзам долбоорго киргизилип, ал профилдик комитетте 3-чү окууда кабыл алынды. Эгер парламент депутаттары жалпы жактырып президент кол кое турган болсо, ар бир 3 жашка чейинки балага 700 сом берилип турат. Үй бүлөдө 3-чү баладан жогоркулары 500 сомдон ала алат. Тоолуу аймактарда жөлөк пулдун коэффициенти өсөт. Иштейинси көп жаштарга иш жок. Ушу балдардын айына бала чака багабыз Россияда жүрүшөт. Ана ошо пособие чыгып калса да кыйла жардам болот эле. Болуш керек да ошолчу. Себеби азыр заманда баары бир балалуу адамдар кыйналып атат, жаш алименттер кыйналып атат. Машинеси болобу, башка нерсеси болобу берилиш керек. Себеби бул баланын өзүнүн 18 жашка чейинки милдеттүү түрдө алына турган акчасы да. Жакшы болот эле, албетте. Азыр экөөбүз тең иштебейбиз, пособие албайм. Эгер сунушталып жаткан мыйзам долбоору кабыл алынып калса, мындай каржылык колдоодон 660 000 бала пайдалана алат. Ал учурда мамлекеттик бюджеттен кошумча 1800 миллиард сом керек болот. Ар бир балага жөлөк пул чыгаруу көп балалууларды колдоо максатын көздөйт. Эмгек жана социалдык өнүктүрүү министрлиги мындай өзгөртүүлөрдү киргизүү учурдун талабы экенин моюнга алат. Каражатынын ички кирешелерине жараша жөлөк пул чектелчү да. Ал эми азыр төрөлгөн 3-чү баладан тартып аларга сүйүнчү пул жана жөлөк пул төлөнүү нормалары киргизилип жатат. Быйыл мартта толукталган мамлекеттик жөлөк пулдар жөнүндөгү мыйзамга ылайык салык кызматында ишкер катары катталгандардын балдарына жөлөк пул чыгарылбай турган болгон. Кошумчаланган пункттан улам жер үлүшү автоунаасы барлар жөлөк пул ала албай калышты. Ошол учурда бул өзгөртүү мамлекеттик бюджеттен акча үнөмдөө максатында ишке ашырылган деп сындалган эле. Андыктан азыркы долбоордун жүзөгө ашаары деле күмөн. Биротоло бизди сонун абалга жеткирип коет деп айтуу кыйын. Бирок ошентсе дагы биздин үй бүлөнү, биздин балдарыбызды бир топ даражада колдоо калат. Учурда мамлекеттик бюджеттен жөлөк пул үчүн 6 миллиард сом бөлүнөт. Өлкөдө аз камсыз болгондугу үчүн жөлөк пул 90 000ге жакын үй бүлөгө же 279 000 балага берилет. Ушул тапта социалдык шарты оор үй бүлөлөрдүн балдары айына 800 сом алышат. Кылымжан Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Өрт өчүрүү кызматынын түзүлгөнүнө быйыл 91 жыл болду. Бүгүн аталган кызмат юбилейлик иш-чара уюштурган. Анда облустагы өрт өчүрүү кызматынын ардагерлери, райондордогу кызматкерлери катышты. Кеченин жүрүшүндө мыкты кызмат өтөгөн 10го жакын адистерге ыраазычылык баракчалары менен акчалай сыйлыктар ыйгарылды. Өрт өчүрүүчүлөр тилсиз жодон адамдарды сактап калууда жана өрттү болтурбоо кесепетин жоюуда негизги кызматты аткарат. Бүгүнкү күндө Ош облусунда жалпы 200га чукул өрт өчүрүүчү 10го жакын бөлүкчөлөрдө кызмат өтөшөт. Атарабы менен, бир бочкасы менен, 2 челеги менен, бир 3 өрт өчүрүүчүсү менен иштеп келген болсо, азыркы учурда заманбап техникаларга жетишип, атайын өрт өчүрүүчү техникаларга жетишип, атайын бийик этаждагы өрттөрдү өчүрүү үчүн атайын лестницаларга жетишип, өздүк курам атайын кийимдерине жетишип, түтүнгө кире турган кийимдерине жетишип, ошолорго жетишип, өрткө каршы кызматы азыр өсүп келе жатат. Бүгүн Ошто 15 футбол калыс 1-чи категориядагы сертификатка ээ болду. Сертификаттарды Сауд Арабиядан келген FIFA жана АФК инструктору Али Траифи тапшырды. Ал жаш калыстарга сертификаттарды тапшыруудан алдын алардын билимин текшерүү менен бирге өз тажрыйбалары менен бөлүштү жана футболдун жаңы эрежелерин тааныштырды. 1-чи категориядагы сертификат алган бул калыстар футбол боюнча улуттук чемпионаттарда жана кичи футболдо калыстык кыла алышат. Эске салсак, алар буга чейин Кыргыз Республикасынын футбол федерациясы жана FIFA тарабынан 8 ай окутулган. Башында 30га жакын жигиттер окууга алынса, азыр ошолордон 15 гана сертификатка ээ болууда. Кошумчалай кетсек, FIFA инструктору кече 14-июнда Бишкекте окууну аяктаган 11 калыска сертификат тапшырган эле. Биздин Кыргызстанга келгендин негизги максаты жаш футбол калыстарын чыгаруу жана аларды дүйнөлүк деңгээлде даярдоо. Мен Ошко биринчи жолу келип жатам. Балдардын билими жакшы, алардан мыкты калыстар чыгат. Азыр жаш калыстар керек. Ошонун үстүнөн азыр иштер жүргүзүлүп жатат. Мына ушундай жаңылыктар кабарлардын күндүзгү чыгарылышын жыйынтыктайт. Ошол жана башка жаңылыктар биздин сайтка да жайгаштырылды. Ынтымак чекиткейчи сайты, андан кыргыз, орус, өзбек тилдеринде маалыматтар менен тааныша аласыздар. Алдыда бар айы, кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта калыңыздар.